Саламатсыздар, Банур Абдиевна, кош келдиңиздер. Саламатчылык. Китепканачынын блогуна кош келип, жана бул блог негизги максатын айта кетейин. Бул китепканачыларга опыт алмаштыруу жана кызыктуу материалдар менен бөлүшүү. Жана урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу китепканачылар, ушул видеодо бир кызыктуу конкурс болот. Ошол үчүн видеону аягына чейин көрүңүздөр. Сиз жөнүндө мен абдан көп материалдар бар экен. Ошо интернетте, ачык маалыматтарда сиздин тажрыйбаңыз аябай чоң экен, зор экен. Бул жерде бизнес боюнча, туризм боюнча, тренерлер боюнча жана ар кандай долбоорлордун менеджери болуп иштеген экенсиз. Жана акыркы жумушубузда бул лидер атылдык демгилеринин долбоорунун негиздөөчүсү жана төрайымы экенсиз. Ошол жерде мен абдан бир кызыктуу суроо пайда болуп калды. Биринчи жолу Кыргызстанда алыскы региондордон Евросоюздун долбоорун уткан экенсиз. Мурун маалыматтарга карасам, бул бүт баары Бишкектеги чоң мекемелер, чоң долбоор жазган организациялар уткан экен. Андан кийин ошол жерде алыскы региондо сиз уткан экенсиз. Ошонун жолун айтып бербейсизби? Кантип уттунуз? Бул жазган кыйын болдубу же жеңил эле болуп калдыбы? Кыргызстандагы евро биримдик абдан Кыргызстанга жардам берет. Чоң каржылоо беришет. Аябай актуалдуу көйгөйлөрдү чечүү үчүн билим берүү тармагында, санариптештирүү тармагында, кандайдыр бир диалог уюштуруучу тармагында каржылоолор көп, гендер маселелери жана башка. Чындыгында жакын арада мурунку элчи өзүнүн сөзүндө айткан, биз анча көп региондордогу конкурска берген уюмдар ута алышпайт. Көбүнчөсү Бишкектен утат. Ошол лидер, ошол региондук уюмдун катарында алгачкы турат деп айтылган. Ага биз чындыгында сыймыктанабыз. Чындыгында карап көрсөк, көбүнчөсү долбоорлордун аткаруучулары бул Бишкектен болуп атышат. Негизи бул долбоорду утуш үчүн шарттар бар. Биринчиден болгон конкурстук, мындай айтканда, өтүнмөлөрдү туура толтуруш керек. Андан тышкары Европада сөзсүз түрүндө өнөктөштөр болуш керек. Биздин өнөктөш Эстонияда, бул эстониялык эл аралык өнүгүүнүн борбору. Конкурс 20-жылы жарыяланган. Андан мурун биз ар кайсы евро биримдиктин конкурсуна катышып келгенбиз. Где-то 8 жыл катыштык окшойт. Эч качан уталган эмеспиз. Акырында мына 20-жылы мартта жарыяланган конкурс биз пандемия учурунда жаздык. Буюрса мурунку 8 жылдагы текке кеткен жок. Албетте биз аябай такшалдык, мындай тажрыйба алдык дегендей. Ошол тажрыйбага таянып, акыры мына финалист болуп чыктык. Долбоор боюнча айтып бербейсизби? Мисалы, мен билген боюнча бул Диги конуш деген долбоор экен. Ошол жөнүндө маалымат берсеңиз. Диги конуштун чоң аталышы бул деген санариптештирүү аркылуу элет коомчулуктары үчүн таза айкын келечек куруу. Эми мунун баарысын айтып отурганда мындай аябай чоң болуп атат. Ошондуктан кыскача аталышын тандадык. Кыскача аталышы бул эки сөздөн турат. Кыска сөздөн бул диги, бул англис тилинде бул деген санарип деген түшүндүрмө. Ал эми конуш бул деген конуш кыргызчада. Негизи бул кыскача ат менен эмнени айткыбыз келди? Бул деген санариптештирүү бул жөн эле гана мындай заманбап технология эмес. Бул деген мына азыркы заманда ар бир адам өзүн өзү идентификациялоо, өзүнүн кандай сезими, аң сезими, заманбап менен бир кадам шилтөө жана артта калбоо деген болуп атат да технологияларда. Ал эми конуш деген сөз бул деген ар бир кыргыздын жүрөгүндө өзгөчө сезилет деп ойлойм. Албетте себеби деген ар бир кыргыздын кандайдыр кичи мекени бар. Биз деген өзүбүздүн долбоорубузда үйлүктө өткөзгөндө биз көрдүк. Бул деген санариптештирүүдө
аябай ажырым чоң, мүмкүнчүлүктөрүнүн ажырымы чоң шаардыктар менен айылдыктардын, элеттиктердин ортосунда. Ошол ажырымды кыскартуу биздин эң негизги максат. Санарип мүмкүнчүлүктөрү, санарип көндүмдөрүнүн, санарип колдоонун ажырымдарын кыскартуу. Демек, эгерде элеттиктердин мүмкүнчүлүктөрү жана шаардыктардыкы бирдей болсо, биздин коомубузда мындай кандай десер тез өнүгүү башталат деп. Андан кийин ошо биги конуштууда маалыматтары да абдан көп экен, абдан кызыктуу стартап десем болот. Бул болсо бизнеске тиешелүү, социалдык тараптагы ар кандай приложениялар жасалаттыр, ар кандай бизнес модельдер ишке ашатыптыр. Андан кийин ошо кызыктуулардан бир экөөсүн айтып кетпейсизби? Эми стартаптардын конкурсун биз июль айында жарыялаганбыз. Июль айында 20 августка чейин алар өзүнүн өтүнмөлөрүн толтуруш керек болчу. 20 августта биз 60 заявка кабыл алдык. 60 заявканын ичинен 35и кийинки акселерационный программага сунушталган. Акселерацияга сунушталып, акселерациядан бүтүрүүчүлөр 20сы ийгиликтүү бүттү, и 20сы жанагы питчингке путевка алды. Питчинг бул деген өзүнүн долбоорлорундай защита да, коргоо. Алар определенный минутада айтып бериш керек. Алар деген 3 мүнөттүн ичинде өзүнүн долбоорун чагылдырып бериш керек болчу. Жана абдан мындай кылсам күчтүү гранттык комиссия, гранттык комитет 4 министрликтерден турган, IT коомчулугунун алдыңкы өкүлдөрүнөн турган уюмдар, алар комиссия чечти, и ошо 20 долбоордун ичинен 13-ü каржыланды. 13-нүн ичинен эми эң кызыктары, баарысы кызык деп айта алам. Абдан кызыктуулар, мисалы Аракетке береке деген долбоор, бул Bittrex 24 деген кандай десем мындай ЕСИП же болбосо десек болот. Да, CRM системаны билген адис десек болот, адистик. Ошону айылдык биздин эжекейлер, Барсукондогу эжекейлер окуп чыкты. Эми окуп чыккандар алар тез арада үйдөн чыкпаган жакшынакай жумушка ээ болушат. Бул жерде болсо жарандар болсо же компаниялар өзүнүн кызыктуу идеяларын берген экен. Ал жактан 60тан азыр канчасы калды дейсиз? 13 калды. Эми 13төн канчасына финансирование берилет? Баарысына берилди. 13-үнө берилди, келишим түздүк, биринчи транштарды жибердик, кол коюлду. Ал биринчи транштарга уже сатып алуу процесстери болуп атат. Кээ бирлөр жабдууларды сатып алат, кээ бирлөр эксперттерди, кээ бирлөр ар кандай мусорный бактардан баштап жана башка да. Абдан жакшы маалымат экен. Кудай буйрса ошо долбоорлордун баары ишке ашып кетсе, кырылсаң өнүгөт дегенге ишенем. Андан тышкары, мисалы, мен китепканачымын. Мен кантип долбоорлорду издеш керекмин? Же мен кантип каяктан маалымат тапсам болот? Ушундай кызыктуу долбоорлорго катышсамбы деп, ушинтип китепкананы өнүктүрө алсамбы, же китеп мененби, же мебель болобу, же ушинтип кантип долбоор жазыш керек деген абдан кызыктуу болуп атат бизге. Анткени биз ноябрь айында 2022 TEDx форматта форум өткөргөнбүз, китепканачылар менен кыргыз тилчилердин совместно ошо форум өткөргөнбүз. Ошол форумда бизде атайын ушу долбоорлор жазган боюнча бир секцияны ала кеткенбиз да. Ал жерден бир спикерибиз болсо, китепканага китептерди краудфандинг методу менен китептерди толтурган. Андан тышкары администрациядан кат жазып, ошо китепти таап келишкен да. Ошондой ар кандай кызыктуу окуялар болуп, ошону толтурганда биз болсо азыр негизги максат ошо блог бир китепкананын жетишкендиги эмес, бүт китепканачылар ушундай активдүү болуп, ушинтип өзүнүн фондун толтуруу жагынан же болбосо китепкананы жаңы форматка өткөрүшү. Мисалы, диги китепкана болсун, мисалы, ал жерде бүт цифровизация болсо, же ар кандай кызыктуу нерселер болсун деген ишенебиз. Ошол үчүн кичине суроодон алыс кетип калдым. Негизги суроо, кантип долбоор издеп жана кантип жазыш керек? Негизи долбоорду жазуу үчүн бул атайы
окуудан өтүш керек. Окуунун аталышы мындай project design деп коебуз да, же разработка проекта, же долбоорлорду иштеп чыгуу деген тренингтерди издеш керек. Где-то 2000-жылдары, 90-нчу жылдардын аягында бул атайын бир окутуулар болгон, ошондо кенен болгон, донорлор көп болгон, ал эми талапкерлер аз болгон. Азыр ал тенденция алмашты. Кайра алмашты. Донорлор аз, каалоочулар көп. Ошону билиш керек. Ошондуктан эгерде кимдир бирөө, мисалы кандайдыр бир ассоциациялар кандай бар да, ассоциациялар бар, кандайдыр бир мекемелер бар. Ошондой теманы уксаңар эле сөзсүз түрүндө жазыш керек. Же болбосо интернеттен карап көрүш керек. Балким ал жерде да бекер ресурс бар да. Бекер ресурс project design деп аталат. Бул дегенде дүйнөлүк эл аралык термин, эл аралык тема. Ошону изденүү зарыл. Эң биринчи, эгерде талапкер ошол проекттин түзүүнүн эрежелерин билсе, мисалы максатты кандай жазыш керек, смарт критерийлер деген эмне, маселелер, задачалар деген эмне, свот анализ деген эмне, мониторинг жана баалоо деген эмне, индикатор деген эмне, индикатордун кандай түрлөрү бар, да, входа, выхода, воздействия индикатор деген бар. Эгерде ошондой түшүнүктөргө ээ болушса, анда уже кандай десем, абдан жакшы. Андан тышкары издеш керек. Ким кандай конкурсту жарыялады? Кайсы донорлар? А донорларды кайсы жерден издейбиз? Азыр интернет бар. Илгери интернет жок болчу, анан мындай эле издечүбүз. Чуркап, нетворкинг, мындай бирөөдөн укканды абдан деле ал деле азыр деле иштейт. Албетте ошондой чөйрөдө жүрүш керек да. Ошол чөйрөдө сурап, кайсы жерде бар, кандай долбоорлор жарыяланып атат дегенди уялбаш керек. Андан тышкары интернеттен издесе табылат. Маалыматтар көп. Donors KG деген сайт бар. Андан тышкары дагы башка сайттар бар. Google'дан терип, издеп толтуруш керек. Толтурганда сөзсүз түрүндө ал заявканы тажрыйбалуу адамдарга көрсөтүү зарыл. Аны коркпогула, биздин идеябызды бирөө алып алат, же болбосо биз жазганды бирөө көчүрүп алат дегенден коркпош керек. Мисалы, тажрыйбалуу адамдарга көрсөтүп, мен туура толтурдум, бу карап бериңизчи, балким кандайдыр силердин сунуштарыңар болот дегенден тартынбаш керек деп эсептейм. Албетте, бул кандай тажрыйбалуу адамдар сөзсүз түрүндө, мисалы, биздин уюм даяр ошондой консультация бергенге деп айта алам. Абдан кызыктуу материалдар бердиңиз. Форматка жараша биздики кыска видео 15 мүнөткө чейин саналган. Ошодон алыс кетпегенге биз акыркы суроо берейин сизге. Жана башында айта кеткендей конкурс жөнүндө, анан ошо конкурстун эрежелерин айтып берип койбойсузбу? Конкурс биздин YouTube канал дешеси бар. Эгерде силер Диги Конус деген YouTube каналды тапсаңыздар, ал жерде мындай логотипибиз бар, мындай. Биз чыгарып коебуз, да, логотипибиз бар. Ошол каналга кирсеңиздер, абдан көп тренингтер бар. Тренингтер ар кандай, мисалы, кибер коопсуздук деген эмне, же болбосо түндүк порталы менен кандай иштеш керек, же болбосо эң мындай негизги санарип көндүмдөр кандай болот, Google Docs папканы кандай ачса болот, электрондук почтаны кандай ачса болот, же болбосо кандай мүмкүнчүлүктөр бар деген көптөгөн жөлөк пулду кандай алса болот, же болбосо балага сүйүнчүүнү кандай алса болот, электрондук коммерция деген эмне деген көп кыргыз тилдеги контентибиз бар. Ошол YouTube каналга кирип тренингти өтсөңүздөр, тренингти өтүүнү мындай кирип эле чыккан болбойт. Себеп дегенде YouTube бизге айтып турат, канча киши ошого убактыны колдонду. Ошондуктан биз баарыбыр биле алабыз. Бул санариптин дагы бир өзгөчөлүгү. Бул деген действительно силер ошону көрдүңөрбү же көрбөдүңөрбү деген убактысы көрүнүп турат. Ошондуктан эгерде силер кирип, ошол тренингти өтүп, ошол тренингтин мазмуну боюнча кандайдыр бир комментарий жазсаңыздар, ошол тренингиңизди бөлүшсөңүздөр,
биз аркылуу биздин долбоор жеги конуш долбоору силерге төмөнкүдөй приздерди берет. Биринчиден 10 заманбап китеп, бул абдан кызыктуу китептер болот, силердин китепканаңарга пайдалуу болот деп айтам. Андан тышкары наушник, андан тышкары power bank, андан тышкары проводной наушник. 4 приз жарыялайбыз. Жакшы. Анан кийин эң жакшы эмеге экскурсия тарабынан экскурсияда бизде апрелде 5 эмелер болот, тек фесттер десек болот. Ошого эң мыктылар где-то жолдонмо беребиз. Силердин жол киреңерди, жатаканаңарды көтөрүүгө мүмкүнчүлүгү жетет. Силерди кандайдыр бир 5 күндүк фесттин жок дегенде бир күнүнө чакырабыз. Мен ойлойм, бул деген Village Expo деген күнү болот. Бул деген боз үй лагеринде ар бир боз үйдүн ичинде өзүнүн павильону болот. Балким силердин китепканачылардын өзүнчө силердин павильонуңар болот. Эстониядан биздин стартаперлер келет, абдан кызыктуу болот. Ошого да чакырабыз. Ошо сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп бергениңизге. Жана конкурстун биз кайсы комментарий кандай коюлган санаш үчүн, жеңил болуш үчүн хэштег диги конуш деп, хэштег китепканачы деген хэштегтер менен ошону саналат. Эрежеси видеону көрүш керек, ошону комментарий калтырыш керек, ошо видеого мазмуну боюнча комментарий калтырыш керек. Андан тышкары ошол жерге хэштег менен көрсөтүш керек. Диги конуш хэштег жана китепканачы деп жазып койсоңор, ошондо биз ошолор менен санайбыз. Кимдин көп подпискасы болсо, жана ошолорго лайк көп болсо, бөлүшсөңөр, силерге да жакшы результат берет деп ишенем. Ошо. Көрүшкөнчө чоң рахмат. Жакшы.